Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны мен Тагайбек Ахматов айтып берем. Алгач бүгүнкү чыгарылыштар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус Кытайдан башка өлкөлөрдө да жайылып жатканына байланыштуу эл аралык өзгөчө кырдаал жарыялады. Адам сатуу бул азыркы күндөгү глобалдуу масштабтагы кылмыш болуп эсептелинет. Мындан улам адам сатуу багыты, анын алдын алуу жолдору жана жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча областта координациялык кеңешме өткөрүлдү. Өзүбүз деле ошол арзаныраак болот экен деп ошолорду издеп туруп, анан ошол акчаларын төлөп бербей койгон, бул да форма, ошол адам сатуунун формасы. Жалал Абад шаарында коммуналдык кызматтарды колдонуп, ага болгон төлөмдөрдү айлап жылдап төлөбөгөн жарандардын үйүнө тийиштүү кызматкерлер рейд жүргүзүштү. 2049 сом. Муну айына эсептегенде 28 сомдон төлөйсүң өзүчү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус Кытайдан башка өлкөлөрдө да жайылып жатканына байланыштуу эл аралык өзгөчө кырдаал жарыялады. Акыркы маалыматтарга ылайык коронавирусту Кытайдан башка өлкөлөрдө жугузуп алгандардын саны 100дөн ашты. Кытайдын өзүндө ушул күнгө 170 адам каза болуп, дагы 8000ге жакын киши илдетти жугузганы кабарланган. Мындан сырткары 1370 адамдын абалы оор экени айтылууда. Ошол эле учурда уюмдун башчысы Тедрос Гебрейесус азырынча эл аралык каттамдар менен соодага чектөө киргизүүгө негиздүү себептер жок экенин билдирди. Белгилей кетсек, бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жарыяланган акыркы 10 жылдагы 6-чы эл аралык маанидеги чукул кырдаал. Буга чейин Эбола жана Зика вирустарына байланыштуу глобалдык эпидемия кырдаалы жарыяланган болчу деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда болсо, бул жагдайга карата ар бир аймактарда ыкчам штаб түзүлүп, мамлекеттик көзөмөл өткөрмө жайларында атайын адистер иш алып барышууда. Бул багытта кененирээк төмөндөгү видео материалда сөз болот. 23-нөн баштап санитардык карантиндик көзөмөл биздин мамлекетке Кытайдан эле эмес, бардык башка мамлекеттерден келип аткан авиа каттамдар аркылуу, жол транспорттар аркылуу, темир жол аркылуу ар бир кирип аткан жарандарыбызды жана өзгөчө айыл чарба продукцияларын алып келип аткан каттамдардын баардыгын тең күчөттүк. Санитардык карантиндик көзөмөл өлкөдө 23 январдан тартып иштей баштады. Ар аймакта облустагы район шаарлардын түзүлгөн штабтын мүчөлөрү чек ара өткөрмө бекеттерде текшерүү жумуштарын аткарышууда. Бардык район шаарларда местный штаб уюштурулган. Андан сырткары бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар башкармалары менен да чогуу биргеликте иш алып баруу жүрүп жатат. Алар менен дагы чогуу иш алып баруу бири-бири менен тыгыз байланышта иш жүрүүдө. Ар 2 саат сайын бизге маалымат берип турушат кирген адамдар боюнча. Жалал Абад облусунда Өзбекстан менен чектешкен 2 чек ара өткөрмө бекеттеринде орунду текшерүүчү жабдыктар жеткирилген. Жалпы 8ге жакын адистер учурда нөөмөт менен текшерүүнү жүргүзүшүүдө. Кыргызстанга кирген жарандардын арасынан ооруга шектүүлөр боло элек. 2 өткөрүү пунктубуз бар, чек ара өткөрмө пункттары. Булар Баймак жана Нокен районундагы Маданият өткөрүү пункттары. Буларда бүгүнкү күндө медициналык санитардык карантиндик пост уюштурулуп, бул жерде Өзбекстан тараптан кирип келаткан жарандарга медициналык байкоо сурамжылоо иштери жүрүп жатат. Ал эми техникалык байкоолорду алып караганда айта турган болсок, бүгүнкү күндө кечээки күндөн баштап Ала Бука районунда Баймак өткөрүү пунктунда тепловизор аппараты алып барылып берилди. Алар бүгүнкү күндө ошо тепловизор аппараты менен ар бир кирген жарандарга медициналык жанагы температуралуу жогору болгон жарандарга көзөмөл жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда азырынча бул ооруну жуктургандар каттала элек. Ал эми саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Кытайда пайда болгон коронавирустан сактануу боюнча кыргызстандыктарга бир нече сунуштарды, эскертүүлөрдү берди. Кыргызстандын 22 чек ара өткөрмө бекетине тепловизор коюлуп, дарыгерлер нөөмөттө турушат. Бишкек жана Ош шаарынан учак менен чет жактан келген жүргүнчүлөр текшерилүүдө. Бизде алгачкы жардамды көрсөтө турган дары-дармектер жетиштүү. 3,5 миллион бет кап, 1468 халат, көз айнек, бут кийим менен камсыздаганбыз. Бул вирус боюнча 500 кызматкер окуудан өттү. Ошол эле учурда жарандарга мүмкүн болушунча эл көп чогула турган оюн зоокторду кыскартууну сунуштайбыз. Мындай тажрыйбаны көп мамлекеттер колдонуп жатат. Анан эч уялбай эле көчөдө бет кап кийип жүрүү жана тамак аштын санитардык талаптарын сактоого чакырабыз. Бүгүн Кытайдагы вирустан каза тапкандардын саны 213 адамды. Сутка ичинде оорудан
38 адам көз жумгандыгы белгилүү болгон. Мындан тышкары оору Тибетке да жеткен. Тибет өлкөнүн коронавирус каттала элек акыркы аймагы болчу. Вирус Кытайдан башка Гонконгдо, Макаодо, Тайванда, Таиландда, Японияда, Түштүк Кореяда, АКШда, Канадада, Вьетнамда, Сингапурда, Непалда, Францияда, Австралияда, Малайзияда жана Германияда катталган. Аны менен катар эле Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус боюнча кайрадан жыйынга чогулганы турат. Тагайбек Акматов, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар маалымат программасы үчүн. Бұл ортодо Коопсуздук кеңешинин коррупцияга каршы мамлекеттик саясат стратегиясын ишке ашырууну көзөмөлдөө боюнча жумушчу тобунун кечеги жыйынында мамлекеттик каттоо кызматынын УНА мекемесинин ишмердүүлүгүн карап, өкмөткө ишкананын директору Алымжан Козубаевди кызмат ордунан бошотуу сунушталды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев жүргүзгөн мониторингке ылайык аталган ишканадагы коррупциялык системаны жокко чыгаруу боюнча берилген тапшырмалардын көбү аткарылбай калганын белгиледи. Аны менен катар укук коргоо органдары тарабынан УНА ишканасынын кызматкерлерине 2018-2019 жылдар аралыгында жүздөй кылмыш иштери козголгон. Бул ортодо УКМК Чүй облусунун Ала Бүнүн районунун сот аткаруучу бөлүмүнүн кызматкери иш бөлмөсүндө пара алып жаткан учурда кармалганын маалымдады. Маалыматка ылайык тергөөнүн жүрүшүндө ал жол кырсыгы боюнча өндүрүшкө алынган ишти токтотуш үчүн пара талап кылган. Бул факты жазык кодексинин 326 беренеси боюнча бирдиктүү реестрге катталып, шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бүгүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри Казакстандын Алматы шаарына иш сапары менен барды. Өкмөт башчынын коңшу өлкөгө иш сапары Евразия өкмөттөрү аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышууга багытталган. Маалыматка ылайык анда 14 маселе талкууланмакчы. Аны менен катар белгиленген жыйында биримдиктин ички рыногундагы тоскоолдуктарды четтетүү, санариттик транспорттук коридорлордун экосистемасын калыптандыруу сыяктуу маселелердин үстүнөн талкуу жүрмөкчү. Алгач премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин тар чөйрөдөгү кезектеги жыйынына катышты. Алгач делегация башчыларынын саламдашуу аземи жана биргелешип сүрөткө түшүү болду. Бұл ортодо Казакстандын аталган шаарында Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков бүгүн глобалдык экономиканын санариттик келечеги эл аралык форумуна катышты. Жыйында сөз сүйлөгөн вице-премьер санариттештирүү Кыргызстандын жүргүзгөн саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири экендигин баса белгилеп, бул багытта өлкөдө бир катар иштер аткарылып жаткандыгын токтолуп өттү. Адам сатуу бул азыркы күндөгү глобалдуу масштабтагы кылмыш болуп эсептелинет. Деген менен мындай учурлар өлкөдө катталып келүүдө. Мындан улам адам сатуу багыты, анын алдын алуу жолдору жана жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча областта координациялык кеңешме өткөрүлдү. Бул жерде бир эле ушул окуучуларга адам сатуу боюнча маалымдалсын түшүндүрүү иштерине бир эле окуучулар эмес, ал жерде биз ата-энелерди. Координациялык кеңешмеге жергиликтүү жетекчилер, орган кызматкерлери, билим берүү тармагы жана Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү катышты. Мында адам сатуунун алдын алуудагы жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер боюнча баяндамалар жасалды. Экстремизм, терроризм, зорлук-зомбулук, ушул адам сатууга каршы жана башка бардык иш-чараларды биз иш кылып көзөтүп иштейбиз дагы. Кыргызстанда 2017-2020 жылдарга карата адамдарды сатууга каршы күрөшүү программасы иштелип чыккан. Анын негизинде Жалалабадда адамдарды сатуунун алдын алуу, бөгөт коюу жана кызала качуу боюнча иш-чаралар, түшүндүрүү иштери мектептерде жана жогорку окуу жайларда байма-бай өткөрүлүп келүүдө. Деген менен көпчүлүктүн билдирүүсүндө мына ушул мектеп жашындагы жана окууну бүткөн окуучулар жумуш издеп кулчулукка көп кабылышууда. Сыртка чыгып турган биздин жаштарга ушун көбүрөөк эмес экен. Мына көрүп атасыздар, 9-чу эле кетип атат. 11-дө өтүп кеткендер көп, жогорку окуун бүтүп алып, мына сыртка чыккандар да көп болот. Себеби жогорку окуу жайында бүткөндөр мына ошол өзүнүн специалистин алгандан кийин алар уже түшүнүп калат экен. Кандай өзүнүн барып өзүнүн ишке орношуу жагын, кантип орнош керек, эмне кылыш керек баягында жакшы билишет экен да. Анан бизди көп кыйнаган 9-чу класс бүтүп кеткендер болот. Ошону бир көңүл буруп койсоңуздар, эми бизден ошо тыгызыраак иш алып барышыбыз керек ушун боюнча.
Адистердин айтымында адам сатуу арзан жумушчу күчүнө болгон керектөөлөрдөн башталып, аягы сексуалдык эксплуатация, мажбурлап иштетүү, колдук, күнкордук анын түрдүү курмандыгына айланышууда. Өзүбүз деле ошол арзаныраак болот экен деп ошолорду издеп туруп, анан ошол акчаларын төлөп бербей койгон. Бул да форма, ошол адам сатуунун формасы, билесиздер. Ушул экендей нерселерде трудовая эксплуатация канча жаштан канчага чейин мына бардык жерлерде болот. Ички биздин тышкы эле чыгып кетип аткан, сиздер айтып аткан мигранттарды эмес, биздин ички өзүбүздө дагы ушеки трудовая эксплуатация, көп сексуальный эксплуатация билесиңер, мына продажа детей бардыгы чыгып атат, изъятие органов деген бүт эле биздин ичибизде деле бардыгы болуп аткан нерсе. Ушунун бардыгы тең адам сатуунун формалары. Координациялык кеңешменин соңунда 2020 жылга адамдарды сатуунун алдын алуу тууралуу иш пландар бекитилди. Мындан сырткары адамдардын укугун коргогон көчмө жыйындар ар бир район шаарларда өткөрүлөрү белгиленди. Жаңылай Болотбекова, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Туура багып берсең, ошол жетекчиде ойлонот. Жалал Абад шаарында коммуналдык кызматтарды колдонуп ага болгон төлөмдөрдү өз убагында жүргүзбөгөн жашоочулар көп. Айлап жылдап айрым тургундар пайдаланган кызматтарына акы төлөбөгөн жарандардын үйүнө тийиштүү кызматкерлер рейд жүргүзүштү. Рейдтин жүрүшүнөн кабарчыбыз Мунара Жапарова маалымат берет. Аталган рейдке шаардын суу канал башкармалыгы жана тазалык кызматы менен биргеликте чыгышты. Түнкү убактагы кыдыруу шаардагы Достук аймактык башкармалыгындагы көп кубаттуу үйлөрдө орун алып, карыздар абоненттерге мекемелердин жетекчилеринин катышуусунда түшүндүрүү иштери алып барылды. 2049 сом. Муну айына эсептегенде 28 сомдон төлөйсүңөр да өзүчү. Өткөрүлгөн рейд учурунда кызматкерлер тарабынан төлөмдөрдү өз убагында жүргүзбөгөн абоненттерге чаралар көрүлөөрү айтылганы менен алар тарабынан бир катар түшүнбөчүлүктөр жаралды. Мындан тышкары ири өлчөмдөгү карызы бар айрым үй ээлери эшигин ачпай тоскоолдуктарды жаратты. Келип баары эшикти ачышtan тура келет. Өз убагында жүргүзүлбөгөн төлөмдөр аталган мекемелердин жыл башында бекитилген пландардын аткарылышына да көйгөй жаратат. Аны менен бирге көпчүлүк үй ээлери жашоочулардын так санын жашырып, атайын кызматтарга болгон акыларды кыскартуу аракетин көрүп келишет. Адам саны боюнча 2 адам деп жазып коюп, 6-7 адам жашагандар чыгып атат. Карыздар бүгүнкү күндө 500 сомдон тартып 8 миң 10 миңге чейин төлөбөй жүргөн абоненттерибиз бар. Ошол рычагтын жоктугу да. Себеби биз счетчигибиз жок, кыркып кете турган эч нерсебиз жок. Суу канал башкармасы жок дегенде сууну кыркып коркутканга мүмкүнчүлүгү бар. Бизде андай жок үчүн биз ушулар менен чогуу чыксак, ушул мындай бир пайдалуу болуп атат да бизгечи. Кызматкерлердин айтымында коммуналдык чыгымдардан жыйналган каражаттар кайра эле жашоочуларга ичүүчү суу жеткирүү менен тазалыгын камсыздоого жумшалат. Карыздар абоненттерден төлөмдөрдү өндүрүү иштери дагы улантылат. Көпчүлүк адамдар пайдаланган нерсесине да төлөбөй же убакытты артка созуп ушундай кылып жүргөн үчүн ушу рейд уюшулду. Бул жерге эскертүүлөр берилген бир нече жолу. Же биздин эскертүүлөрдү эске алып айтат. 35 миң сом карызы бар. Келсе ар кандай шылтоолор айтылат. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Жалал Абад тазалык кызматы 64 миң шаар калкын тейлесе, ал эми суу канал башкармалыгына 25 миң абонент катталган. Мунара Жапарова, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад шаарындагы бөлүмүнүн кызматкерлери кырсыктын тобокелдигин алдын алуу максатында машыгууларды өткөрүп жатышат. Бул жолку машыгуу Жалал Абад шаарындагы Береке жана муниципалдык базарында болду. Алдын ала даярдалган сценарий боюнча Береке базарында өрт чыкты. Мындай маалыматты өрт өчүрүүчүлөргө базардагы күзөт кызматынын башчысы маалымдаган. 9:55-те пожарный кызматкерлерине 101-ге чалдым. 5 мүнөт калбай алар пожарный кызматкерлери келишти. Өз милдеттерин так аткарышты. Алга чейинки чараларды биздин балдар кароолдорубуз, охраналарыбыз менен чогуу биз
алдын ала чараларды көрдүк. Телсиз жоону өз убагында басып калуу үчүн шашылып келген өрт өчүрүү кызматкерлеринин унаалары базардын эки жагынан кирди. Бирок бир топ кыйынчылыктар менен. Ага себеп базардагы соода түйүндөрдүн чар жайыт жайгашкандыгы. Базарда кандайдыр бир өзгөчө кырдаал катталса, унаа өтүүчү жолдун аралыгы эреже боюнча 6 метр болуусу керек. Мындан сырткары өрт чыккан учурда базар ээлери кандай эрежелерди сактап, өрттөн сактануунун жолдору тууралуу түшүндүрүлдү. Машыгуунун максаты бул өрт кырсыгы катталган мезгилде ошо базардын персонал кызматкерлеринин иш аракеттери, өрт өчүрүүндөгү аракеттери, ошондой эле биздин күзүү менен даярдык турган кызматкерлердин баягы иш аракеттерин талдоо, баа берүү, ошондой эле аларда кемчиликтерди четтетүү болуп саналат. Мындан тышкары бул машыгууларга биз атайын авариялык кызматтар, РЭС кызматтарында тартып атабыз. Өзгөчө кырдаалдар кызматынын берген маалыматына таянсак, 2019 шаар ичиндеги соода жайлардан 5 өрт кырсыгы катталып, 100 миллион сом материалдык чыгым алып келген. Ал эми ушул жылы шаар ичиндеги соода түйүндөрдөн бир өрт кырсыгы чыгып, 100 миң сом чыгым тарткан. Жаңылай Болотбекова, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Акыркы мезгилдери Кыргызстанда ысырапкерчиликти кыскартууга артыраптуу иштер көрүлүп келет. Айрыкча маркумду акыркы сапарга узатуу, зыйнаттарда сарпталган каражаттарга чек коюу максатында. Анкен менен буга каршы чыккандар да жок эмес. Колунда бар жоктугуна карабай элден кем калбай жандык союуга аракет кылгандар арбын. Бирок ынтымакта бир чечимди кабыл алган айылдар да бар. Сузак районунун Орто Азия айыл аймагында сөөк коюуда ашыкча ысырапкерчилик жоюлган. Айылдыктар тарабынан фонд уюштурулган. Буга байланыштуу маркумду узатуу зыйнатында атайын чогулган каражаттан 30 миң сом бөлүп берилет. Андан ашыкча каражат жумшалбайт. Ошо фонд азыр 50 миңге жакындап калды. Дагы кошуп атат бала чөндөгөнөн. Окуштан бирөөнүн үйүндө бир өлүм болгон болсо, ошол комиссия барабыз дагы 30 миң беребиз. Ушуну ашырбагынан. Балким бир койсо эсим, эки койсо эсим ашырбагынан. Анан кийин ушу 3 күнгө чейин биздин айылдагылар эч ким сокол жебейт. Ошол үйдөн бир систем нан да жеп суу ичпейт. Жана кызмат кылышат. Маркумду акыркы сапарга узатууда ысырапкерчилик күн сайын күчөп жаткандыгын айткандар аз эмес. Колунда баары да жогу да жандык союп аз эле дегенде 100 миң сомдун тегерегинде каражат жумшайт. Дин болгон көз карашында бир мындай уялат, неме болуп калган бир ой. Жылкы сөйзө көп соғып жей тұрған. Уй сөзі анан азырақ. Қой сөзі дағы азырақ соғып тиіп қатырғанда болып жо. Мына ушуга мамлекеттик орган, мамлекеттик жанагы дини көзөмөлгө алып аткан адамдар элге жеткириш керек да. Бир төө союп 1000 адамга берген чайың менен бир кооз союп 100 адамга берген чайың соğuğu büyük bir demiş. Ama şu anda sahil elder demek тура көз карашта карап коёдулар. Каза болгон учурда үчүлүгү 40-тыгы жылдыгы деген салттар жакынкы жылдары эле кошула калгандыгын дин өкүлдөрү айтышат. Андыктан салт деп эле ыксыз чыгымдарды жумшоонун кажети жок. Үчүлүгү, пайшамбарлыгы, 40-тыгы, жылдыгы деген бир көрүнүштөр бар да, айттыгы деген. Булардын бардыгы бизден ошол ата бабаларыбыздан калган эмес. Бул жакынкы учурларда элибизге, коомубузга ошол калыптанган көрүнүш болуп турат да, бул азыркы салттар. Чоң согум союшка чуркап, ушундай бир паланча ушундай сойго, мен дагы жылкы соёмун, мен дагы мынча соёмун деп бир адамдарга бир өзүнүн колунда жок болсо дагы бир атаңдашы бир союшка аракет кылганы бул шариятта туура эмес да. Өлкөнүн айрым аймактарында маркумда акыркы сапарга узатуудагы ысырапкерчилик жоюлганы айтылып келет. Андан улам бардык эле жашоочулар мындай демилгени колдоп, ысырапкерчиликтен баш тартканы оң деп дин кызматкерлери эскертишет. Бактыгүл Тешебаева, Бекмамат Алишер уулу, Сузак району. Кызамыкка карата эмдөө өлкөдө 1 жана 6 жаштагы балдарга мамлекет тарабынан бекер жүргүзүлөт. Балдарды мектепке кабыл алууда алардын эмдөөдөн өткөн өтпөгөнү тыкыр көзөмөлдөнүп келет. Жалал Абад шаарында жыл башынан тарта 22 жаран кызамык оорусуна чалдыккан. Өткөн жылы аталган оору менен 138 бейтап кайрылган. Алардын көпчүлүгү 1 жаштан 4 жашка чейинки балдар. Дарыгерлердин белгилөөсүндө ооруга чалдыккандардын көпчүлүгү эмдөөнү албагандар.
Үй бүлөлүк дарыгерлер тарабынан эмдөөдөн баш тарткандарга түшүндүрүү жумуштары аткарылып келет. Бирок ага карабастан эмдөөгө каршы чыгуунун кесепети ооруга себеп болуп жатканын дарыгерлер белгилешет. Кызым менен бул көбүнчө багы эмеден прививка албаган балдар ошондон көп ооруп атат. Ошон үчүн багы прививкадан бизде баш тарткандарга дагы ушундай түшүндүрүү иштерин айтып, прививка албай калса ушундай ооруларга чалдыгат деп бүт баарын айтып түшүндүрүп атабыз. Аксыр районундагы Авлетим айыл аймагында өткөн жыл жакшы иштер менен жыйынтыкталды. Анткени аталган аймакта өткөн жылы бир катар социалдык объектилердин курулушу бүтүп, пайдаланууга берилди. Учурда дагы бир жаңы көпүрөнүн курулушу бүтүп, эл мүдөөсү аткарылганы турат. Авлетим айыл аймагында бир эле учурда билим берүү тармагына тийиштүү 3 объектиде курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Ага кошумча спорт сарайын куруу жагы да колго алынган. Учурда болсо Токол Эчки айылдын борбору менен туташтырган Итагар суусуна чоң көпүрө курулууда. Буга айыл эли ыраазы. Ушул жерде мурда бир эле машина өтчү, көпүрө эле, жаңыл машина өтчү. Мына азыр заманбап көпүрө болуп, мына ушул жерге элдин ичинен чыгып, элден усталар ушул жерде иштеп жатат. Мына бул айыл өкмөтүнүн өзүнүн мондай милдетин аткаруудагы жакшы көрсөткүчтөр болуп эсептелинет. Учурда Оутсай айылына электр мамылары тартылып, электр кубаты алынып барылууда. Ал эми бул көпүрө бүтсө, Токол Эчки айылында жашаган 1000ден ашык калкка жакшы шарт жаралат. Буга чейин суудан ат, эшек менен өтүп кыйналып келишкен. Өзгөчө мектеп окуучуларына жакшы болду дейт мындагылар. 2019-жылы бул көпүрөнү мынакей башталган. Мынакей кышка карабастан, күндүн сууна карабастан бардыгы өзүнүн жолу менен, өзүнүн белгиси менен аябай жакшы курулуп атат. Биз өзүбүз дагы келип кылып атабыз. Элдин дагы анча-мынча салымы болуп атат. Эл дагы келип, өздөрүнүн кичине тапкан ташыганы беришип, чай чакабыз мисалы үчүн жандыкка чейин беришип атат. Мен да ошо элиме ыраазымын. 5 миллион сомдук каражатты талап кылган жаңы көпүрө замандын талабына ылайыкташтырылып курулууда. Андагы ишти учурда Нокен районундагы Авангард ИКО жоопкерчилиги чектелген курулуш ишканасы жүргүзүп жатат. Şu elde bardığın mektepke barışat, katta kiçi başka ölüm jetim degen бар. Şularda жалгыз жол болгондугунан biz kışka, suuka karabastан elge tezirek şu mınау sel, паводка дәуір башталбастан туруп шуну бүтүрүп бергенге аракет кылдык. Президентибиз үстүбүздөгү жылды региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү, балдарды колдоо жылы катары жарыялаган. Жылда мындай иштерди жакшы саамалык катары айтууга болот. Тагайбек Акматов, Абдымомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксыр району. Камсыздандырылган ар бир жарандын милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кошумча программасынын негизинде дары-дармекти 50%дан 100%га чейин жеңилдетилген түрдө алууга мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн кандай документтер толтурулушу керек жана кайсыл жерге тапшыруу зарыл? Бул багытта Бактыгүл Тешебаева айтып берет. Аскарап биз базадан чет элдик иностранный граждандерге айына 1012 сомго берилет да. Тынчтык Осмонов жакында эле Россия Федерациясынан келген. Айтымында аталган өлкөнүн жарандыгын алган. Учурда кызы ден соолугун жакшыртуу үчүн ооруканага жатып калган. Ал жердеги дарыгерлердин көрсөтмөсү менен Жалал Абад облустук милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башкармалыгына жол алган. Бул жерде жеңилдиги бар экен страховой полистин. Если без страховой полис боло турган болсо, күнүнө 700 сомдон төлөп калат экенбиз больницага. Ал эми бул мындай көк полис берилет экен, страховой полис. Бул полистин негизинде биз 1012 сом акча төлөдүк буга. Бул бир айга страховой полис деп действиет этет экен. Бир айдын ичинде кайрылсак болот. Ушул рахмат, ушундай фонд ачылып, гражданин Россияларга башка граждандерге жардам берип атканына рахмат. Бизде эки чоң программа иштейт. Бул кепилдик программасы жана жанагы камсыздандырылган жарандар үчүн кошумча пакет программасы иштетилет да. Момундай справочник бар. Ушул справочник негизинде бул жерде момундай дары-дармектердин тизмеси бар. Ушул дары-дармектер момундай рецепт менен бизде баягы жалпак тилде алганда көк рецепт, анан сары рецепт деп коет элдерибизчи. Ушундай көк рецепт менен берилет ушуларчы. Бири көк рецепт менен берилет, бири сары рецепт менен келет. Деген менен бардык эле жашоочулар бул маалыматтарга ээ эмес, ошондуктан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кызматынан пайдалана беришпейт. Төмөнкү тизмеде көрсөтүлгөн ар бир жаран кызматты пайдаланып, арзан дары-дармек менен катар медициналык кызматты колдоно алышат.
Камсыздандырылган жарандардын катарына төмөнкүлөр кирет. Милдеттүү медициналык камсыздандырууга иштеген жеринен каражат которулуп турганда, пенсионерлер, ай сайын социалдык жөлөк пул алгандар, 16 жашка чейинки балдар, айыл чарбасы менен алектенип атайын төлөм которгондор, милдеттүү медициналык камсыздандырууга өз алдынча төлөм которгондор. Элдер бизде жылына 1200 сомдон төлөп атайын. Бизде жөнөтөт, жанагы ФОМСка барып 1200 төлөп, биз атайын бияктан бланка толтуруп, паспорттун даныйларын бүт жазып жөнөтөбүз. Алар 1200 сом төлөп, ошо жерден полис алса, застрахованный болуп эсептелет. Дары каражатынын маалымдамасында 200дөн ашуун препараттын аталышы көрсөтүлгөн. Андыктан чыгым программа аркылуу жабылат. Тактап айтканда, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан же болбосо мамлекеттик бюджет тарабынан төлөнөт. Мисалы үчүн биз азыр ушу доп пакет менен программа көз карандын ишке ашыруу максатында биз Жалал Абад областында 34 жеке менчик аптечный ишканалар менен келишим түзгөнбүз. Ошол келишим негизинде ошол аптекалардан барып алар рецептин өткөрүп кабыл алса болот. Андан сырткары ар бир аптечный учреждениялар сыртына жазып койгон биз деген кошумча пакет программасы менен жана кепилдик программа менен иштейбиз дегенчи. Ошол аптекаларга барып алса боло берет. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду Кыргызстанда 1997 жылдан бери иштеп келет. Азыркы тапта Жалал Абад облусунда элдин 73% гана камсыздандырылган. Бактыгүл Тешебаева, Кылычбек Жанышуулу, Жалал Абад шаары. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз мына ушулар болду. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен жолугушалы, саламатта туруңуздар.